Eski torlarga Толкындагы билет өтөткөнү бар. Кирпич байлап койгон да. Тереңдиги канча метр экен бул жер? 26 метр. Дальше кет. 12 марттан баштап Түп районунан ушул Ысык акваториясында тазалоо иштери башталат. Бул Түп Ак суу жетегиз районунда аслында ушул Ысык акваториясында браконьерлер тоорлоо экен. Анан бул чыгарылган тоорлор биринчи иретте тазаланганда бул чындыгында эски тоорлор көп чыккан, чыгарылган тоорлордун 70%. Даже ушул тоорлор остров калып кеткен, унутулуп калып кеткен эски тоорлор. Ал жерге өрдү, каз, балыктын баары уже чирип кеткен, жайгашып. Анын баарын чыгарып, анан тазаланып кеткен жер бул өзүңүз белгилүү болгондой зарифтер да сунуп тазалап чыккандан кийин контрольный 3 күн, 1 жума менен айтпай кайра кирип тазалап аттык. Ошо топтун чечимине. Анан келгенде экинчи ирет тазалаганда почти 60-70% таза тоорлор чыга баштады. То есть биз баягы жаңы салган тоорлор астындагы мусорду тазалап койсок, тоор чаташпайт деген максат менен сала баштадык. Көп сала баштадык. Жарына чейин жеткенбиз, Караколдон баштап. Анан 2 күн мурун бияка контрольный келдик. Көчө дагы 2,5 километр тоорлор. Жалаң жаңылары. Силер ал торлорду эмне кылып атасыңар? Өрттөп атасыңар? Жок, сразу экологияга өткөзүп. Ну зачем өткөрүп? Сразу эле өрттөп салыш керек. Алар кайра сатып аткан турбайбы алар деген? Балыкчыларга. Кайчы менен кесебиз. Чыккан торлордун баарын кесип, кесип, жараксыз кылып кесебиз. Анда жараксыз кылып берсеңер болот андай. Тор бар да бул жерде. Вот тетиги болот дегенде ар жак. Тигинде да баклашка турабы деп, конверттин ар жагында. Тигине ушул жерде бар экен да, значит. Жүр, көрөлү. Ana bu eski torlarga Толкындагы билет өтөткөнү бар. Кирпич байлап койгон да. Тереңдиги канча метр экен бул жер? 26 метр. Дальше кет.